Кейинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Биз бир нерсени баамдадык. Акыйкатчынын баяндамасынан бул баяндаманы биз март айында көтөрүп, тийиштүү токтомду кабыл алганбыз. Эсиңиздерде болсо керек. Ушул токтомдун негизинде бир топ маселелерге көңүл бурганбыз. Номер 24 токтом 16 мартта кабыл алганбыз. Бул жерде бизде акыйкатчы айтып кетти да, дээрлик жыл сайын адамдын укугун бузуу көбөйгөндөн көбөйүп баратат. 3 жылдын ичиндеги динамиканы карасаңыздар, көбөйүп баратат, азайган эч бир жагдай жок. Экинчи, убактылуу кармоочу жай маселеси дейт. Убактылуу кармоочу жай маселеси бул пытка. Бул аябагандай кордук, чексиз кордук. Азыр могу жерде акыйкатчынын маселеси эмес, могу жерде отурган прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин, коопсуздук кызматынын жумушу бул. Өз жарандарын өзү ушундай пыткага салган, ушундай болот. 10 айдан бери отурат дейт. Эч сурак соолу жок. Мыйзамдарды оңдойбуз деп токтомду кабыл алганбыз. Кайрылмандар жөнүндө. 5-нчиси убактылуу сыртта жүргөн жарандардын шайлоо укугу жөнүндө деп атат. Мен төмөнкүдөй сунуш киргизип атам. Урматтуу кесиптештер. Башкы прокуратурага кайрылып атабыз. Башкы прокуратура өзүнүн укугун өзү коргой албай атат. Баш прокурор өзүнүн укугуна өзү ээ чыга албай атат. Биз көрүп атпайбызбы? Мыйзамдуулук жок, тартип жок деген сөзүм ушундан улам кеткен. Баш прокурорго жараша кандай аракеттер болуп атат, а баш прокуратура унчукпай отурат. Биз баш прокуратурага тапшырма бергенбиз. Изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырууда укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан жарандардын укуктарын кескин түрдө бузулуусу, видео жана аудио жазууларды оперативдүү тарткандарын жарыялагандарды жазага тарткыла деген тапшырманы бергенбиз, урматтуу кесиптештер. Июнь айына чейин маалымат бергиле дегенбиз. Кандай маалымат бере аласыз? Ким жооп берет? Прокуратуранын өкүлдөрү. Ал боюнча кошумчада маалымат беребиз. Наработкалар бар, текшерүү өткөн. 1 май райондук 2 кызматкери жоопкерчиликке тартылган. Мен эсимден чыкпаса, дагы толуктап тактап туруп сизге дагы маалымат чогултуп беребиз. 10 секунд кош коюңуздар. Качан бересиздер? Ошого так маалымат мына июнь айында деп биздин токтом кабыл алынган. Сиздерге тапшырма берилген. Качан? Тактап берейин, анан тактап айтам сизге датасын. Кошуп бериңиздер. Баш прокурор ар кандай сөздөр айтылып атат. Баш прокурорду конституция мыйзамдардын негизинде убактылуу четтете албайт деп. Сиздердин кандай дейсиздер? Сиздер аткарышыңыздар керек да, мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлгө алышыңыздар керек. Кандай дейсиздер ошого? Кандай баа бересиз? Мен аны комментировать эткенге укугум жок. Чечим кабыл алды, чечимди аткаранга тийишпиз.